Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Ирактын түштүгүндө өзүнүн бийлигин орноткон ислам мамлекети кыймылы эгерде АКШ алардын позицияларына болгон соккуларды токтотпосо, дүйнөдөгү ар бир Америка жаранын өлтүрүүгө сөз берди. Радикалдар интернетте тараткан видеодо биз силерди өзүңөрдүн каныңарга чөктүрөбүз деген өңүттөгү сөздөр бар. Андан соң видеодо АКШнын Ирактагы Саддам Хусейнге каршы чараларды көрүп жаткан убакта башы кесилген америкалыктын сүрөтү чыгарылган. Ал эми Обама өз учурунда исламчылдарга каршы авиа соккуларды улантуусун билдирди. Мосул районунда АКШ ислам мамлекетинин аймактарына 15 авиа сокку урган. Ошондой эле Америка армиясы исламчылдардын 9 аймагын талкалаганы тууралуу маалымат беришти. Ассанж Эквадор элчилигинен кетээрин айтты. Wikileaks порталынын негиздөөчүсү чуулгандуу маалыматтар менен аты чыккан Джулиан Ассанж жакынкы күндөрү Лондондогу Эквадордун элчилигинен кетээрин дүйшөмбүдө билдирди. 2 жылдан бери элчиликте баш калкалап отурган швед журналисти жогорудагы чечим саламаттыгы начарлап кеткендигине тиешелүү эместигин айтты. Ассанждын жактоочулары Британиянын жакында өзгөртүлгөн мыйзамынан өздөрүнө пайдалуу жактарын табышты. Ал мыйзамда кылмышка шектүү адамга далилдүү айыптарды коймоюнча бир өлкөдөн экинчи өлкөгө экстрадициялоого болбойт деп жазылган. Улуу Британиянын өз позициясын өзгөртүп, мындан 2 жыл мурун ката кетиришкенин мойнуна алуусу кажет. Азыр швед журналисти сот алдында жооп берүүсү үчүн экстрадициялай алышпайт. Себеби далилдүү айыптоолор жок деп айтты Wikileaks'ин төрагасы Кристин Храфнсон. Турциянын ички саясат бөлүмү Германияны шпиондук кылган деген күмөн менен Германиянын Турциядагы элчиси Эбархард Поль менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Баары жума сайын чыккан Шпигель гезитинде Германиянын көптөн бери Турциянын артынан аңдып жүргөн деген маалымат тароосунан башталган. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу, эгер маалымат чындыкка жатса, биз өлкөнүн ички саясат бөлүмү баса белгилеп айтабыз, бул нерсе болушу мүмкүн эмес. Биз болгон аракетибизди жасап, иликтөө иштерин жүргүзөбүз, деди өз сөзүндө. Немец прессасынын берген маалыматы боюнча Германия чалгындоону 2009 жылы баштап, телефондук байланыштарды да контролдоп, анын ичинде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен экс-мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун да сүйлөшүүлөрүн угуп жүрүшкөн. Чалгындоо тууралуу маалымат түрк элин гана нааразы кылбастан, Германиянын оппозициясын да нааразы кылды. Германия менен Турция ичара эң чоң делген соода-саттык иштерин жүргүзүшөт. НАТОнун негизинде да кызматташуусу өтө жакшы. Жекшемби күнү Парижде Сауд ханзадасынын Ле Бурже аэропортуна бара жаткан кортежине чабуул жасалды. Калашников автоматы менен куралданган бир нече белгисиз адамдар автоунааны тартып алышкан. Ичинде ханзаданын айдоочусу, жан сакчысы жана жардамчысы бар эле. Аларды кое беришкен. Унаада андан сырткары иш кагаздары жана 250 000 евро болгон. Күбө болгондордун айтуусунда чабуул жасагандар 8 адамдан турушкан жана ошол эле замат белгисиз тарапка ис суутушкан. Полиция кызматкерлери иликтөө иштерин жүргүзүшүүдө. Кылмыш иши өтө кылдат пландаштырылган, бир нече секунд уланган жана бир да ок колдонулган эмес, жабыр таткандар жок. Бул ишке жардам бергендер бар. Каракчылар акча эмес, иш кагаздардын артынан түшкөндөр болуусу мүмкүн деп айтылууда. Бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бразилия абагынан качкан адамдар кантип качып жаткандарын уюлдук телефонго тартышып, интернет булактарына таратышкан. Бул окуя Гоя штатында болгон. Камалгандар камеранын астына туннель казышкан. Полиция кызматкерлеринин айтуусуна караганда, кароолчулар камераны 2 ай бою текшеришкен эмес. Ошол күнү кайтарууда турган кароолчу тез арада жумушунан кетирилген. Жалпы жонунан алганда 13 камакка алынгандар качты. Алардын 2-өсүн гана кармоого жетишишкен. Британияда Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү белгиленет. Британиянын ар тарабында Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата бир нече бейрасмий иш-чаралар өтөт. Алардын эң негизгиси 30 августта Лондондун Батерси багында уюштурулат. Бул өңдүү майрамдык чакан салтанаттар Шотландиянын жана Уэльстин бир катар шаарларында өтөт. Эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган иш-чаралардын эң негизгиси Англияда болот. Ага Лондондогу кыргыз уюмдары, кыргызстандык маданий, илимий интеллигенция өкүлдөрү жана студенттер катышышы күтүлүүдө. Иш-чараларды ал жактагы кыргыз коомчулугу уюштурууда. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар Европанын Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Франция жана Швейцария мамлекеттеринде дагы уюштурулат. Аны менен бирге 28 августтан 31 августка чейин Швейцарияда Европада мекендештердин алгачкы курултайы өтөт. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.